184 небере чөбөрөсү бар Баткендик аксакал. Жашыңда берсин мээнетте, каарыганда берсин дөөлөтү деген сөз биздин каарман Гүлжигит Султановго туура келет. Анткени ак мээнеттин арты менен балдарын багып, чоңойтуп, алардан азыр 184 небере чөбөрө күтүп отурат. Аксакал Лейлек районунун Кулунду айылынын тургуну. Ата, алгач өткөн жашооңузга бир кылчайып, сөз учугун балалыктан чуасак. Мен 1927 жылы Лейлек районунун Баул айылында жарык дүйнөгө келгем. Атам Султан Кудайкулов мен 2 жашка чыкканда кайтыш болуптур. Сокур ичеги болгон окшойт. Ичим деп сол ныпасын басып жаткан боюнча өлүптүр. Биз 4 тууган элек. Бейиши болгор уулуу эжем Зулхая турмушка чыгып, бир балалуу болгондо ары карап кетти. Агам Пайзелла 1939 жылы аскерге кетип, андан ары согушка алынып, ошол боюнча дайыны чыкпай калды. Таажы эжем бар эле. Ага көп жыл болду. Көзү өтүп кетти. Атам өлгөндө апам жаш, балдары чийеде элек. Жашоо кыйындыгында апамдын агасы Бегимкулдукуна көчүп бардык. Таякемдин өзүнүн 4 баласы бар эле. Аларга биз кошулуп, Таякемдин азабын арттырдык. Жашым жеткенде ошол айылдагы 7 жылдык мектептен окуй баштадым. Ылайдан тургузулган кепедей мектеп. Кышында мешке куурайдан көңдөн жагып коюп сабак окучубуз. Мугалим жокту, балдар төөнүн көзүндөй кичине классты баштарына көтөрүшөт. Мен бушта мумпоюп тынч отурган. Жетимге жөтөлдүн кереги жок дегендей, чоочун айылда тентектиктин да кереги жок эле. Андыктан күчүмдү сабактан чыгарып, жакшы окудум. 7-классты бүткөнүмдөн кийин мугалимдер жетишпей, кайра эле ошол мектепке башталгыч класстардын мугалими кылып коюшту. Өзүмдү кыйын сезип, таап алган кайыш папкени көтөрүп иштеп калдым. Анан согуш башталды. Ошентип аты жаман алаамат башталды. 1941 жылдан баштап 1945 жылга чейин Кулунду каналын каздык. Куралыбыз лом, күрөк, бузулбасын деп сыйынганыбыз жалгыз экскаватор. Суукта колубуз темирге жабышып, кесилген колдорубуздан шүйшүңдүп кан чыгат. Үйгө барып, эчкинин майы менен майлаганыбызда ачышкандан көзүбүздөн жаш чыкканын айтпа. Согуш басылбай, узаргандан узарды. Эл колундагы жуктарын төгөтүп, ачарчылыктын каарын тарта баштады. Биртке ун тапсак ага суудан көп коюп, атала кылабыз да үнөмдөп көпкө жеткиребиз. Талкан да жок, үйдө эжипим калбай калганда элге кошулуп чытыр деген чөптүн тамырын казып жеп жүрдүк. Аны жегенде артынан айран ичпесе, адам сүзөктөп бат эле өлүп калат экен. Антып өлгөн адамдарды көрүп, чөптүн өзүн жегенден коркуп калдык. Өзбектер арзан чыттарды сатып келет, аны козу, улактарга алмаштырып, андан ыштан көйнөк тектирип кийебиз. Кийим эле аты болбосо жылуулук жок, эптеп кызыл жагарда. Бутубузда малдын ийленген терисинен жасалган чокой. Анан үйлөндүңүз. Сизге 8 баланы төрөп берген Зайнап апаны кайдан жолуктуруп жүрөсүз? Ал кезде бойго жетип калган убак. 1946 жыл болчу. Кыздар сууга баратса, пайлап туруп, чакаларына кат таштап качабыз. Же бурчтан күтүп туруп, колуна катты кармата салып, көздөн кайын болобуз. Анан каттын жообун күтө бер. Зайнап өзүбүз жактык болгондуктан сыртынан көрүп, баалап, анан кат жаза баштадым. Сулуу болбосо да жигиттерди өзүнө тарткан касиети бар эле. Бейиши болгордун. Анын үстүнө жетим жаным, анын тириликке бышыктыгында жактырдым окшойт. Бир күнү макулмун дегендей белги берди эле, үйгө киргизип алдым. Анан кой деп кайра өзүбүздүн айылга, Баулга көчүп бардык. Мен мугалим болуп ишке орношуп 4 жыл иштедим. Диплом алайын деп Ошто педтехникумда 2 жыл окуп, анан шарт болбой бүтүрө албай калдым. Мугалимдиктен кийин кампа башчысы, табелчи, эсепчи болуп иштедим. Акырында 1980-1987 жылдары чабан болдум. Төлдү көп алып, Нива машинасы менен сыйландым. Зайнап 8 перзент тартуулап, багып чоңойтушуп, акыры жашоодон тажадыбы 74 жашында мени таштап кете берди. Эң улуу уулум Акбар былтыр 72 жашында кайтыш болду. Андан кийинки кызым Марипат 69да. Зульфия деген кызым 41 жашында каза болуп калды. Жапарали уулум азыр 66да. Ашим болсо 62де. Кийинки Гүлсүн кызым 52ге чыкканда көз жумуп кетти. Арап 56да болсо, Ажар 53дө. Азыр балдарыңыздан канча небере чөбөрөңүз бар? Кыздарым жана уулдарымдыкы болуп 184, неберелеримдин саны 47, чөбөрөлөрүмдүкү 137. Булардан тышкары 4 кыбырам да бар. Небере чөбөрөлөрүңүздүн өңүнөн тааныйсызбы? Неберелеримди тааныйм. чөбөрөлөрүмдү жок. Өздөрү айтса, тегиники туура деп калам.
Жогорудагы берүүбүз Суперкейджи сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Биздин берүүлөрүбүздү калтырбай көрүп, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыздар.